Апта каарманыбыз башкалардан айырмаланып, чыгармаларын өзгөчө берилүү менен аткарган ырчы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторов. Гезит бетинде балыкчынын образында чыккан Бактияр мырза менен болгон маегибизди балык оолоо тууралуу баштадык. Балыкчынын образын берик негизи балык кармаганды мен жакшы көрбөйм. Бирок мындай жайлоого чыгып, чатырларды тигип, эс алып, балык жегенди жакшы көрөм өзүм. Форельди анын арасынан. Башка балыктарды жегенди анча жакшы көрө элбейм. Себеби кылкан сайып иш берет, жүдөтүп ийет. Анан ошол эсимде бир балык кармайын деп баягы мындай убакыт болуп калганда ушундай как раз кайрмага алып нары бери кылып анан кеспиятка барганбыз. Бала чакам менен кеспиятка барып, баарын алып алганбыз. Мангал, саңгал, тиги казан-мазандарды балык кармап коруп жүрүп, 1 килограмм эт алып алгам. Будурук депчи. Кармалып алсам ошоктон метелеп. Анан ошо кеспияттан барып балык кечке кармай алган жокмун. Баягы өзүм магазинде дүкөндөн алган немелерди сайып ыргытып көрдүк багандай. Анан сөөл жандан да алып ыргытып көрдүк, бирок балык кармай алган жокмун. Анан өзүм эми Аламедин бир жакта Бысырдоктун жанында жашачумун. Анан ошол жака бардым анан. Балык кармайын деп баары депчи. Бирок баягындай каналдын түбүндө балыктар көрүнүп турат да, сүзгөндөрчү. Анан ошол жерге салдым да, мен ошол жерден кармап коеюн деп. Ошол жерден кармай албай койдум, анан айттым, мага балык кармаган болбойт экен деп. Ошондон бери балык оолаганы бүгүн чыктым. Ошол. А так негизи тетиги Воронцовкада баягындай форельдерден кармайм, албат эле түшөт экен. Анан бул жерден серип кетем. Табияттан негизи адам баласы шашма дейт, мен өтө эле шашмамын да. Ал эми чыгармачылыгы тууралуу көптөн бери иштеп келе жаткан жаңы эмгеги жарык көрүү алдында турарын айтып, буларга токтолду. Чыгармачылык боюнча баягы 20 жылдык клипти монтаждап атам азыр. 20 жылдан бери бешеткен клипти. Ошол азыр монтаждап бүтөйүн деп калды. Дос душман деген клип. Көптөр түшүнбөдү эле, дос душманым деген эмне деген ал деп. Жакында эле эмне болду, ошол сыяктуу эми түшүнөт болуш керек. Мисалы, мен мурда мындай тойлордо да ушундай бир калуу тилек айтылат го ошондо. Достор укса, сүйүнсүн, душман укса, күйүнсүн десе, мен ойлоптум, достор бул жагында, душмандар бул жагында деп ойлоп жүрөпмүн. Отдельно экен депчи. Көрсө бир эле киши душман болот экен, баягы сени тааныбаган киши душман боло албайт экен. Ошондон дос душман деген бир эле киши. Эң жакшы көргөн, сүйгөн жарың, тобагылайын, сүйгөн жарың балдардын апасы менен мындай ажырашып кетип, аябай эң жаман көрүп калышы мүмкүн, ушундай бир дос болуп туруп, эң жаман душманың эң жакын досуң болуп калат да. Ошондой. Мисалы, тааныбаган киши менен катуу душман боло албайсың да. Мен тааныбаган кишини жамандаса эле, мисалы, Бакиевди деле жамандаса, Атамбаев жамандаса эле, кимде мен жамандыгын көрбөйүн. Дагы бир кишини жамандаса, бир кызды жамандаса, аны билбейин, мен кошула албайм да. Өзүң башынан өтпөсө. Ошондон дос душман деген бул адам өзүн тааныган киши. Негизи мен өзүм ушундай принципиме кылып калдым. Сырыңды эч кимге айтпашың керек экен. Досуңа деле, бир тууганыңа деле айтпай турган сыр болот экен. Мен эле эмес, тегеректе күйүп атпайбы? Мына кече да күйүп кетти бирөө. Мурун шаар четинде жер үйдө жашаган ырчы айыл турмушуна чыдай албай шаарга көчүп келе бергенин дагы маалымдады. Көптөр айтышты, же шаарда жаша, же айылга кет депчи. Анан шаар келип калдым, анан айланып. Эми айылда баягыдай кыздын кыздай болгондо, жазын жаздай болгондо дегендей, айылда жашаганда айылдыктардай жашаш керек экен. Кечке эле шаарга ыргыштап чыга бербейчи. Жанагы айылдагы үйдү карай алган жокмун. Айылдагы малды карай алган жокмун. Ошондон уялып эле көчүп келдим бул жака. Азыр менде бир жандык бар, ал хомячок. Кичинекей мынча, хомяк бар экен. Чыккан сыяктуу. Ошону карап жүрөбүз. Койлор жок уже, сеп койдук. Ырчы тууралуу Курманбек Бакиевдин 70 жылдык мааракесине чакырып алып, бирок бара албай калгандыгы жөнүндө дагы кептер тараган. Мунун чын бышыгын ырчынын өз оозунан угалы. Чакырган жок мени. Чакырса бармакмын да. Мен Бакиев бул жакта президент болуп турган убактында деле эч мындай мероприятияларга барган эмесмин. Болбой турганда деле чакырган жок, чакыра элек. Чакырса барып келемиз да. Буй-буй аттуу чыгармасы эл ичинде кеңири тарап, популярдуулугу артканы маалым. Ырчы мунун себебин дале түшүнбөй турганын айтат.
Ал ырды билбейм эмне болуп кетти. Ал ырды эч ким деле укпай жүргөн, мисалы 5-6 жыл. Жакшы сонун элелерим бар, эмне кыласың деп аткан, анан ушинтип болуп кетти. Ал эми шайлоо учурундагы үгүттөө иштеринде $10.000 ырдайт деген маалымат боюнча төмөнкүлөргө токтолду. Мен 1 ай самсалап ошол жерде жүрүп, эмне кылып жүрөм. Ал деле аз болуп калат, эми анын ортосунда даны берем. Биз союздун кишилерибиз да муда эми содлашпайт элек. Сураган, баягы ырдаганда тыйын сурагандан уяласың да. Жок деп эле пакеттин деле айып деп. Андан сырткары чыгармачылыгына карай айтылган айрым сындарга чыдабастыгын айтып, агынан жарылды. Сынды ар кандай кейлерге чыдабай кетем. Ишиң болбасын деп айткым келип кетет да. Тура деп коем. Тура, өтө тура деп коем. Ошондой эле ырчы үйдүн эркеси болгон жалгыз уулу тууралуу кеп баштап, көптөн бери көрүшө элек улуу кызы тууралуу дагы сөз кылды. Улум мага окшош ырдайт, бирдеме ырларды чыгарат. Анан мен ырларымды билем деп билип коет. Папа сен ырың окшош экен деп. Слуховой эмеси бар да. Се баягы эмени угатсак. Ласковый майдын Юрий Шатуновдун эмесини трезерин берип калды. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Десе, папа, на твой буй похож, оказывается, дейт. Буй. Далее, сүйлөп эле өтүп кетип калды анан. Мамасы көзү ачылып калып, кайра жаап кетип калды. Кетип калдык ошо. Ошондой слуховой эмеси бар да, айтып койду. Көптөр билбейт да, мына буйду каяктан алың деп. Ошол седая ночтун кайырмасы буйдун өзүндөй. Муну балам билип койду. Уятылып койду. Эчимге айтпаш керек болчу да, айтып салмады. Ал кызым уже чоңоюп калды. Катташабыз эми кудай буюрса. Убакыт улгайтар кылымды, бой жетип чоңоюп өсөрсүң, ошондо чырмалган чындыкты сен өзүң чечмелеп көрөрсүң. Жыл өтүп баратат сананын, жытты назар болуп баланын, жаштык мастык курагын кимдерге калтырдым. Убаңды мен ошондой ыры жазганмын. Ошол эми баягындай чакырбаган жерге сүрүлүп эле кирип барган деле туура эмес. Мен көп баргам, бирок кирбей койушкан. Эми чоңоюуда кудай буюрса турмушка чыккандан ары бери барып жолугабыз да. Адам менен адам жолугап турабы. Бул деген тагдыр. Бул жерде мен тигилерден күнөө кетти, же менден кетти, же тигилерден кетти деш турмуш экен ошол. Колунан келсе баарын сактап калса болот. Сактап кала албай калдык эми. Кечкине жүрөгүм өйүт. Бассам турсам оюнда дей берсем деле болбойт туурабы. Маек соңунда өзүнө ыйгарылган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алганына уялаарын айтып, бул наамды өкмөттө айлыкка иштеген инсандар алса болмок деген ою менен бөлүштү. Мен заслуженный берип койгонго эле уялып жүрөм. Мага эмне керешти? Мен жөн эле мындай эле көчөдөгүлөрчүмүн да. Көчөдө эле ырдай сырдап берип, бул ырдай сырдап берип эле ушинтип жүргөн балам да. Анан деген мага эмнеге берип коюшту билбейм. Заслуженный артист мисалы эми азыр бирок тура эле беришти бирок. Мисалы кечке филармонияда бул жерде иштеп жүрсөң берсе болот, жарашат да. Бирок андай дейин десең азыр ошол эгемендүү алгандан бери нормальный тиякта деле жумуш кылып атпайбы. Анан мындай дейин десең бирок элге кызмат кылдык биз. Маданий жактан кичине тейледикпи, ошого бергенде туура эле болду окшойт деп, кайра өзүм туура эле кылып туруп окшойт деп койдум. А так негизи бул эмени ошол маданий тармакта иштегендерге өмүрүн берип, ошол айлыкка иштегендерге по-моему берсе болот эле. Чын эле мындай наам ала турган болсоң, өсө турган болсоң, мындай өкмөт менен жүрүш керек экен. Кечке апай жүрсөң, тетиги койдун корголунда жок, эчтеке жок сөйлөсүн. Акча жок. Ошончон бир аксакал айтты да, Бактияр дейт, өсө турган болсоң дейт, мындай эмели эле. Мындай өкмөттүн партиясы менен эле жүрөр дейт, ошондон өсөсүн дейт. Кечке эле көкүрөк сүйүп эле десей деп. Ошондон бул эмен чөм бере бербейт, наамдычы. Өкмөт берип атпайбы. Ошондон өкмөткө кичине иштеп койсоң өсөсүн. Негизи мына мектепте деле бирок приятно, наам берген аябай приятно. Бирок бул высшая награда да, заслуженный артист Кыргыз Республики. Мектепте деле жакшы окуп койсоң, 5 коюп койсо кандай сүйүнөсүң.
А жылдын аягында грамота берсе андан дагы түшүнөсүң. Бул заслуженный артист Кыргыз Республика деген өтө чоң, түшүнгөн кишиге өтө чоң, бул дем берет да өтө чоң сыймык. А мага ошону түшүнбөгөн кишилер жүрө берет. Берсе бербесе. Кыргыз элине рахмат, кыргыз жерине рахмат, чоңдорго деле рахмат, кичинекейлерге рахмат. Ошо кыргыз элибизге кайсы тармакта иштеген барысына ийгилик. Элди эке бөлбөш керек. Бул өкмөт менен оппозиция депчи. Экөө бир эле киши.